Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан мен Биймырза. Бүгүн мен сиздерге Артур Конан Дойлдун Шерлок Холмстун окуялары тууралуу чыгармаларынын арасынан бирин айтып берем. Бүгүн кайда турган чыгармабыз Боско Мөрөөнүн сыры деген чыгарма болмокчу. Боско Мөрөөнүн сыры бул аябай кызыктуу детектив. Аябай бирдемде окудум мен. Окуя ошол Англияга башка мамлекеттен көчүп келген мигранттар тууралуу болот. Биринчисинин аты Маккарти, экинчисинин аты Джон Теннер. Ошентип күндөрдүн бир күнүндө Маккарти токойго өзүнүн иштери менен баратканда, анын артынан уулу барат. Уулунун колунда мылтыгы болот. Анан ошентип кийин окуянын жылышында анын атасы ошол токойдо өзүнүн өлүмүн тапкан болот. Анан баардык адамдар эле баласын күнөөлөйт. Себеби Маккарти токойго барганда анын артынан баласы мылтык кармап алып барганын биз көрдүк деп, анан баары ошону күнөөлөйт дагы. Анын аягында убактылуу камакка алып коет баланы. Бул кабар Шерлок Холмска жетет. Анан Шерлок Холмс айтат: "Менимче бул баланын күнөөсү жок" дейт. Анан күнөөсү жок деп анан экөө Холмс менен Ватсон Боско Мөрөөнүнө жөнөшөт. Өрөөнгө барып, ал жерден дагы бир детективди жолуктурушат. Ошентип Шерлок Холмс менен Ватсон ошол өрөөнгө барышат дагы. Холмс айтат: "Мисалы бул жердеги ташты карагыла" дейт. Себеби Маккартинин алган жарааты башында болгон болот. Ошол себептен башынан кан токтобой ошол токойдон каза тапкан болот. Анан Шерлок Холмс айткан сонун жерлер бар да, мисалы айтат: "Бул кылмышка барган адамдын бою узун" дейт. А берки баланын бою мындай орто бойлуу десек болот да. Анан айтат: "Себеби мен муну кайдан билдим? Себеби анын изинин өлчөмү чоң экен" дейт. Эгер адамдын изинин өлчөмү чоң болсо, демек анын бою узун дейт. Анан мисалы дагы мындай жерлер бар. Ошол кылмышты кылган адамдын бир буту аксак дейт. Себеби ошол жерде турган эки изди байкасак, анын бирөөсү даана билинген дейт. Экинчисинин башы гана билинген дейт да. Бул дагы бир себеби дейт. Анын дагы бир себеби ошол кылмышка барган адам Маккартини таш менен өлтүргөн дейт. Себеби бул айланада карасаңар, таш турат дейт, ушул таш менен өлтүргөн деп айтат. Бул ташты көмөрүп көрсөк, ал жерде таштын изи көп турган эмес. Бул бир жактан келип, анан кийин алып келип коюлган таш дейт. Эгер таш ошол жерде көбүрөөк убакыт турганда, таштын изи болуп, анын астына чөп деле өсмөгө эмес дейт. Мына ушундай сонун ойго келбеген бурулуштар менен камтылган бул чыгарма. Мен сиздердин баарыңыздарга сунуштайм. Ушул китепти окуңуздар. Эгер сиздердин араңыздарда ушундай детектив жанрындагы китептерди окууну сүйгөндөр болсо, сөзсүз ушул китепти сунуштайт элем. Мунун ичинде мындан башка дагы сонун чыгармалар бар. Анда эмесе достор, кийинки видеолордон көрүшкөнчө, дайыма китеп окуңуздар, бизге келип конок болуңуздар. Биз сиздерди дайыма күтөбүз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.